Assalamu алейкум, урматтуу Москва шаарында мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн бир жаңылыктарды окуп отуруп, бир жаңылыкка көзүм түштү да. Независимая газета жазган экен, Независимая. Виктория Панфилова деген. Бул бүгүн эле чыккан статья экен. Бул жерде эми көп нерсе жазылыптыр. Деги эле общий айтканда, жалпылап айтканда, бул Россиядан акча түшпөй атат. Мигранттарды Америкага айдасакпы? Америкадан акча көбүрөөк түшөбү деген маанидеги бир статья экен да. Бул жерде бөлүшпөгөнгө жүрөгүм чыдабады, бир көрүп коюңуздар. Себеби мигранттардын көбү азыр Россияда, өзүңүздөр билесиздер. Ошол себептен бул жерде мына бир эле абзац бир сөздү окуп кетейин мына. Власти обеспокоены резким снижением денежных переводов в республику из РФ и считают, что в США киргизские трудовые мигранты могут заработать больше, нежели в России. Эми бул жерде орусчаны баардыгыбыз эле түшүнөбүз, бирок котормосу экен да мына. Власти обеспокоены резким снижением денежных переводов. Власти, бийликтегилер, акча которуулардын азайганы менен өтө кыжалат экен да. Алар мигранттар кандай иштеп атат, не кылып кандай кыйынчылыктарды көрүп атат, ошолорго кандай жардам берсе экен деген менен кыжалат эмес экен. Алар ошол акчаны азыраак которуп атат мигранттар деген менен кыжалат экен да азырчы. Эми бул ушинтип жазылыптыр да эми статьяда. Негизи эле айтканда, биз мигрант болуп жүргөндөрдүн баардыгын баштан өткөн билесиздер. Акчанын көп бөлүгү акыркы күндөрү каяка кетип атат. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы. Ошол эле регистрация 3 айда регистрация кылмай башталды, чек арага кирмей башталды. Андан сырткары жакында эле баягы ПЦР тесттери бүттү. Андан сырткары Сахаровага барып, мед осмотрдан өтүп келиш, ал акча. Кыскасы акчанын баардыгы эле Россиянын өзүгө эле штраф. Базадан чыкпаса 5000, тутулсаң 5000, любой нерсе кармал, мелса тосту 5000. Ошентип эле мигранттардын чыгашасы Россиянын ичинде эле оборот болгондуктан Кыргызстанга которуулар азайып атат экен да. Эми бийликтегилерге деле билбейм кандай максатта айтышты. Андан көрө ошол колдон келсе, ошол биердеги маселелерди чечип бергенде көбүрөөк эле акчаны которсок керек деген бир ой келди да. Сиздер кантип ойлойсуздар? Мисалы, мигранттардын дагы айлык ошол бойдон калды, бирок чыгашасы көбөйдү, туурабы? Азыр биздикилер патент албаганы менен, бирок иш, жүрүш, ошол миграционный маселелер патент алгандарга эле барабар болуп калды, эми күнүмдүк айлык чыгашалар. Туурабы туугандар? Ошондой. Анан штраф боюнча дагы бир айтып кетейин. 2 жолу штраф, 3 жылдын ичинде 2 жолу штраф алсаңыздар, выдворение, черный список. Кыскасы 2-3 жолу штраф алгандар жакшылык болбойт экен. Эми колго түшпөгөндөр комментарийде жазып атасыздар. Биз 3 жылдан бери жүрөбүз, 5 жылдан бери жүрөбүз. Колго түшпөгөндөн кийин жүрө бересиздер да. Протокол түрүндө жазылган болсо, кагаз жүзүндө жазылган болсо, сөзсүз түрдө аны мыйзам чегинде ошол выдворение же черный списокко түшөт экен да. Андыктан өзүңүздөрдү этият кылыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, аман болуңуздар, туугандар.